Бакай Ата районунда мындан 2 жыл мурда жамааттык радио ачылган. Бакай Ата FM радиосу 89,0 жыштыгында орун алган. Бирок тилекке каршы жамааттык радио учурга чейин өз угармандарын таба элек. Анткени райондогу көпчүлүк жарандар бул радио тууралуу маалыматы жок. Ошондуктан бүгүн радионун кызматкерлери райондогу бардык жетекчилерге жана айыл аймак башчыларына өз радиосу тууралуу маалымат беришти. Буга чейин бүгүнкү күнгө чейин мен ушул Бакай Ата радиосу бар экенин билген эмесмин чынында. Бирок бүгүнкү күнү мына угуп абдан ыраазы болдум. Бул Бакай Ата FM радиосу керек экен бизге, абдан керек. Эмне дегенде айыл өкмөттөргө бул иш чараларында жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарынын чечимдерин аткаруу максатында, жеткирүү максатында ушул FM Бакай Ата FM радиосу абдан чоң бир салым кошот деген чоң ишенимдемин. Эмне дегенде ушул көп ата-энелерибиз, союзда жашап калган ата-апаларыбыз, карап калган апаларыбыз. Көпчүлүгү интернет, башка булактарга киргенге билбейт. Бирок илгертен көнүп калган радио аркылуу ушул айыл аймагындагы болбосо жалпы Бакай Ата районундагы болгон жаңылыктарды ушул Бакай Ата FM радиосунан уга алат. Бакай Ата FM радиосу жөнүндө менин кабарым бар. Себеп дегенде мен мындан 2 жыл мурда Бишкекте ушул жергиликтүү жамааттык радиолор боюнча атайын бир республикалык семинар болгон. Ошондо катышкам. Ага чейин булар келип ушул жерге жанагы эл аралык гранттын негизинде орнотуп, офисин даярдап өтүшкөн да. Анан бери оперативдүүлүк жетишпейт, жаңылыктар аз болуп атканын себеби булардын потенциалы азыраак болуп атат. Себеби булардын контингенти азыраак болуп атат, шарты азыраак болуп атат да. Жамааттык радио болгондуктан мында иштеген кызматкерлердин бардыгы жергиликтүү тургундар. Алардын эч кандай билими дагы жок. Карапайым калктын арасынан чыккан уул кыздар болгондуктан элеттин көйгөйлөрүн элге жеткирип турушат. Негизи радио күнүнө 17 саат эфирге чыгып турганы менен көбүнчө музыкага басым жасашат. Анткени өз угармандарын тапканга чейин музыка берип турсак дешет мындагы кызматкерлер. Биздин калкыбызга маалымат аз жеткизилип, анан кийин бул баягы жамааттык үналгы болгондон кийин биз эч жактан каржылоо бизде жок. Анан ошондуктан көбүнчө эле бизде 2-3 эле ыктыярчы балдарыбыз, кыздарыбыз иштейт. Мына ошолорду окутабыз. Анан ошол калкка маалымат жетпеген үчүн биз 2 жылдан бери мына көп билине элекпиз элгечи. Буюрса мына 2018-жылдан баштап аябай катуу иштерди баштадык. Алдыда чоң пландарыбыз бар. Мына ушул Бакай Ата FM радиосун өнүктүрүп, өстүрүп жана элге жеткизип жана эл менен бирге тыгыз ишибизди баштап атабыз. Айта кетсек, жамааттык радиолор өлкө боюнча 24 болсо, анын ичинен райондун аймагында 2 гана. Бирөө Суусамыр жайлоосунда болсо, экинчиси Бакай Ата районунда. Ал эми радио өз угармандарын табыш үчүн бүгүн жыйын өткөрүшүп, айыл аймак башчыларынын ой пикирлерин угушту. Жыйында сөз болгондой мындан ары ар бир айыл аймак башчылары жана мекеме уюмдарынын кызматкерлери менен тыгыз иштешүү максатында ар апта сайын кезек менен ар бир жетекчи радиого келип турганга убада беришти. Анткени Бакай Ата FM радиосунун кызматынан ар бир жаран акысыз пайдалана алышат. Кадимки массалык маалымат каражаттарында ошол эле радио, ошол эле телевидениеда билимдүү, мындай тажрыйбалуу журналисттер кесиптенишет, эмгектенишет. Ал эми жамааттык үналгыда иштегендери дагы, маалымат бергендери дагы бул жергиликтүү эл, кыргызча аларды жарандык журналисттер деп аташат. Алардын журналистика боюнча билимдери жок. Алар элден чыккан, элдин маселесин билген жөнөкөй эле калктан. Алардын ошол жамааттык радиодо иштеген үчүн алар акы алышпайт. Башка жумуштары бар, ошол эле мугалимдер, ошол эле врачтар ошол өз убактыларын бөлүп, анан уктурууларды даярдашат да. Демек бул жерде мындай журналисттер, кадимки журналисттер эмес да. Белгилей кетсек, учурда радиодогу техникалык жабдуулардын бардыгы чет өлкөлүк гранттар аркылуу келсе, мында иштеген кызматкерлер айлык акы алышпай, өз ыктыярлары менен иштегендер. Радионун канчалык деңгээлде элге жетип, өз угармандарын таап калат, аны убакыт көрсөтөт. Бегайма Сымбаева, Чыңгыз Бокошов, Атайын таңкы талас берүүсү үчүн.